Бүгүнчү аймагынан Улуу Ата мекендик согуштун бир катышуучусу кемиди. Тагыраагы Военно-Антоновка айыл өкмөтүнүн тургуну Григорий Хамов дүйнөдөн өттү. Ал айылдагы көзү тирүү жалгыз ардагер эле. Григорий Хамов менен коштошууга жергиликтүү жана райондук администрациянын өкүлдөрү, кесиптештери, мектеп окуучулары, жакындары жана айыл тургундары катышты. Акыркы сапарга узатуу аз эми Улуу Ата мекендик согуштун баатырларына арналып Военно-Антоновкада тургузулган эстеликтин алдында башталды. Прошел всю войну и демобилизован в 1945 году. Аземде сөз сүйлөгөндөрдүн баары Григорий Хамовду ардагер катары эле эмес, согуштан кийин өлкөнү калыбына келтирүүгө салым кошкон адам катары да эскеришти. Он прошел достойный жизненный путь, перенес все тяготы войны. Его имя навеки вошло в историю Военно-Антоновки. Мы гордимся, что относимся к тому поколению, которое знало заслуги ветерана Великой Отечественной войны. В целом по Сокуловскому району. Сокулук районунда эки ардагер бар болчу. Бирөө Сокулук айыл өкмөтүндө жашайт. Экинчиси бүгүн көз жумган баатырыбыз. Улуу Ата мекендик согушка район боюнча 7000ден ашык киши аттанган. Алардын 4,5 миңдеги кайтпай калды. 48 человек не вернулись. Григорий Хамов 1925 төрүлгөн. 18 жашка чыгып-чыкпай аскерге чакыртылып, андан соң фронтко бет алган. Ал Украина менен Латвияны душмандардан бошотууга жигердүү катышкан. Согушта жарадар болуп, мекенине кайтып келген соң калган өмүрүн колхозго арнаган. Ардагердин артында 3 кызы, 7 небереси калды. Кызынын айтымында атасы өтө эмгекчил, ананда жоопкерчиликтүү адам болгон. А как человека я его помню, он всегда был очень ответственен на всех постах. Атамды кандай гана иш кылбасын, жоопкерчиликтүү мамиле кылганы менен эстеп калдым. Согуштан келгенде билими жок болгондуктан МТСке барып, тракторчыл кесипти үйрөндү. Бир канча жыл тракторист болуп да иштеди. Андан соң окууга тапшырып, агроном адистигине ээ болду. Бул кесиби менен райондо, колхоздо да иштеди. Бүт өмүрүн Военно-Антоновка айылында жашап өткөрдү. Ал эми жаштарга менин атамдай так, жоопкерчиликтүү болгула демекчимин. Анткени алар мекен алдындагы парзын мыкты өтүүгө аракет кылышты. 18 жашында взводтун командири болгону буга далил. Выполнить, вот представьте, он был командир взвода 18 лет. Мындан 2 күн мурун тагыраагы 23 февралда айыл өкмөттүн башчысы ардагерди зыярат кылган. Аны майрам менен куттуктап, улуу жеңиштин 75 жылдыгын бирге тосок деген тилектерин билдиришкен. Бу дагы кийинки поколениеге бизге тарбия таалим болуш керек деп эсептейм. Ушундай болуп, ушинтип узатыш керек экенчи. Иш-чараны уюштурууну мүмкүн болушунча кеңешип өткөрүп атабыз. Мына акыркы сапар жатканда жанагы эмне үчүн биз памятка бардык. Ошо барган себебибиз бул киши менен коштошуп туруп, ошо жерде келбей калган сатыры ошо жерде чаа коштошкондой болуп, бүгүн элдин баары келип ошо жерден биз баягы ата мекен согушка катышкан баары менен коштошкондой болдук да. Жаткан жер жай болсун. Бүгүнкү күндө Чүй облусунда Улуу Ата мекендик согуштун 34 катышуучусу калды. Ал эми Военно-Антоновка айылынан фронтко 346 жоокер жөнөтүлгөн. Алардын акыркысы бүгүн жерге берилди. Жапара Дөт Казы кызы Азиз Самсалиев, Жумабай Исманалиев, СТВ.